Жалал-Абад облусунун Чаткал районунда 1 литр бензин 70 сомдон сатылууда. Бул тууралуу аталган райондун акими Алтынбек Сеңирбаев билдирди. Буга чейин күйүүчү майдын баасы 75 сомго чыгып, бир топ нааразычылыктарды пайда кылган эле. Мындан улам тиешелүү тараптар менен сүйлөшүүлөр жүрүп, күйүүчү майдын баасы арзандатылган. Азиз заправкалардын башчылары менен ушул уюштурдук айылык кеңеш депутаттары менен биздиктен алабука менен салыштырып койдук да, бааны алабукада 67 сом 90 тыйындан кичи заправкалардан сатылып атат. Биздики алабукадан ары 150 километр ары перевал чапчыма ашып барат, жол татаалыгы 70тен ындай болду эмес, ошол 70ке койдук, 5 сомдон түшүп атат. Анан мындан аркыда бааны көзөмөлдөө боюнча иштер жүрүп атат. Буга чейин райондо 1 литр бензин 75-77 сомдон сатылып жатканы кабарланган. Ал башка тамак аш өнүмдөрүнө таасирин тийгизип, райондо кымбатчылык болуп жатканы айтылган. Чаткалда 4 айыл өкмөтү, 12 айыл бар. Учурда район боюнча 7 май куючу жайдын 3-өө гана иштеп жатат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, орточо баалар бензиндин А95 үлгүсү 61,51 сом, А92 үлгүсү 56,96 сом, А80 үлгүсү 54,124 сом. Ал эми дизелдин баасы 51,169 сомдон болуп жатат. Учурда Кыргызстанда күйүүчү майга болгон баа кескин жогорулаган. Мындан улам айдоочулар бир топ убайым тартууда. Биз жол кираны кымбаттасак, эл бизди түшүнгөнү түшүнүп атат, түшүнбөгөнү түшүнбөй атат. Азыр үйгө продуктага, например, 100 сом тапайкан болсак, азыр 70 сомго түшүп калды. Кыйын болуп калды. Продукта кымбат. Эмнеге кымбат десек, базардагылар бензинге айтышып атат, жол кира кылмак болуп атат. Кыйын болуп калды элге. Ошо бензинди түшүрсө бизге эми жакшы, элге эми жакшы. Клиенттердин арасында түшүнбөчүлүктөр болот. Клиенттер эми мурдагы сена менен азыркы сенаны салыштырат да, мурдагы сена арзан кетишкен. Азыр кымбат кеткан үчүн улар тартышат да. Тартышып анан ортодо келишпестик болот. Ошондой нерселер болуп атат. Президенттик администрациянын жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандын бийлиги күйүүчү майлоочу майлардын баасын туруктуу кармоо механизмдерин караштырып жатканын билдирген. Гүлзада Турубекова, Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.